Министрлик 98 медиктин коронавирусту кандайча жуктуруп алганы териштирилет. Коронавирусту ар бир медик кандай жол менен жугузуп алганы боюнча эпидемиологдордун катышуусу менен кызматтык териштирүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирусту 98 медицина кызматкери жуктуруп алганы айтылды. Үсөнбаевдин билдирүүсүнө караганда, дарыгерлер бейтаптар менен тыгыз байланышта иштеп жаткандыктан вирусту жуктуруп алышууда. Бирок ар биринин кандайча бул илдет менен ооруп калганы өз-өзүнчө текшерилет. Коронавирусту жуктуруп алган 98 медиктин арасында оперативдүү штабта иштеп жаткан кызматкерлер да бар. Алардын бирөөнөн эле коронавирус аныкталганда министрликтин 100гө чукул кызматкерин толук текшердик. Жыйынтыгында ал жерди кайтарып отурган милиционер жугузуп алганы аныкталды. Эпидемияга каршы иш-чаралар каралып чыккан. Бүгүнкү күндө министрликтин толук курамы кароодон өтүп жатат. Айрымдары аралыктан иштеп жатат, бирок баарын кетирип койгонго да болбойт, деди Үсөнбаев. Министрдин орун басары медиктердин коопсуздугу үчүн баардык аракеттер көрүлүп жатканын айтып, жеке коргонуу каражаттары келери менен дарыгерлерге жөнөтүлүп жатканын кошумчалады. Карантин жана өзгөчө абал режими киргизилгенден бери Кыргызстанда гемодиализдеги 15 бейтап көз жумган. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында, бюджеттин эсебинен гемодиализ алууга дагы 150дөй киши кезекте турат. Алардын азыркы тапта абдан кыйналып жаткан учуру. Бул бейтаптар гемодиализге байланган. Мындай кызматты көрсөткөн жеке менчик клиникалар бардык жабдуу каражаттарды чет мамлекеттен алып келет. Бул бейтаптарга жардам же компенсация берүү маселесин чечсе болобу? Азыр доллардын курсу өсүп, анын кызмат көрсөтүү акысы да кымбаттады, деди эл өкүлү. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов фирмалар менен сүйлөшүп, компенсация маселесин чечип берүүнү убадалады. Кыргызстанда 22 вирусолог бар. Адис вирусологдор жетишсиз, ошондуктан Айыл чарба министрлигинен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен вирусологдор чакырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов депутат Карамат Орозованын суроосуна жооп берип жатып билдирди. 9 лаборатория иштеп жатат. Айлык акынын аздыгынан жаштар бул ишке иштегиси келбейт. Негизинен орто жаш же пенсия курагындагы адамдар иштешет. Биз айла кеткенде медициналык билим берүүчү окуу жайлардын мугалимдерин, 6-курстун студенттерин тартууга аргасыз болдук, деди министр. 15 апрелге карата Кыргызстанда 15 медициналык кызматкер вирус жуктуруп алганы аныкталган. Алардын ичинде Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 98 медициналык кызматкер катталды. Бүгүн премьер-министрдин бизге кылган мамилесин эске алалы. Эртең коронавирус токтойт, ошондо сүйлөшөбүз деп бүгүн 15 апрелде жогорку кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиев билдирди. Ошону менен катар эле депутат коронавируска каршы күрөшүү боюнча келип түшкөн каражаттар тууралуу маалыматты тез арада кагаз түрүндө берүүнү талап кылды. Канча акча кайсы жактан алынды, кайсы жакка жумшалды, мага шайлоочулар кайрылып жатышат, жооп беришим керек, деди Масалиев. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бул тууралуу маалыматты кагаз түрүндө бере турганын айтты. Бүгүн депутаттар премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевди жогорку кеңешке чакырып, маалымат угууну сунушташкан. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков премьер-министр чакырыла турганын айткан. Жээнбеков мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктарга кайрылды. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште билдирүү жасап жатып, мекенине келе албай жаткан кыргызстандыктардын маселесине токтолду. Мамлекет башчы чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендеш Кыргызстанга алып келингенин белгиледи. Ушул илдет чыккандан бери чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Азыр чек аралар жабык, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз, деди Жээнбеков. Белгилей кетсек, кечээ жогорку кеңештин депутаттары учурда Анталия, Стамбул, Анкара, Новосибирск жана Дубай шаарларындагы 4500дөй мигрант мекенине кайтууга аргасыз болуп турганын билдиришкен. Ал эми өкмөт бул маселе дагы деле бүдөмүк экенин айткан.
Орусиянын 62 аймагынан акыркы бир сутка ичинде 3388 адам коронавирус жуктуруп алып, 28 бейтап каза болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Сутка ичинде коронавирусту жуктуруп алгандардын ичинен Москва шаарында 1774, Москва областында 272, Мурманск областында 137, Санкт-Петербург шаарында 130 адам жана калгандары башка аймактардан. Акыркы маалыматтар боюнча Орусиянын 84 аймагынан жалпы 24490 адам коронавирус жуктуруп, анын 198 каза болсо, 1986 бейтап айыкты. Аялын 3 күн бою сабаган президенттик аппараттын мурдагы кызматкери үй камагына чыгарылды. Бишкекте спирт ичимдигин ичип алып, 3 күн бою аялын сабаган шектүү үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүүнү баш коргоо чарасын 12 апрель күнү Октябрь райондук соту карап, үй камагына чыгарган. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө аял киши арыз менен кайрылган. Арызда анын күйөөсү ичимдик ичип алып 3 күндөн бери сабаганы жазылган. Мындан улам ал күйөөсүнө чара колдонуп берүүнү суранып, милицияга кайрылган. Ал эми шектүү 2015-жылы президенттик аппараттын экономикалык талдоо бөлүмүндө эксперт болуп иштеп, 2019-жылы бул кызматтан бошотулган. Шектүү кармалып 10 апрелде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Нью-Йорк шаарындагы ооруканада иштеген медайым: өлүк салынган мүшөктөр эле болбосо биздин бөлүмдөн бир да бейтап аман чыга элек. АКШнын Нью-Йорк шаарындагы ооруканалардын биринде иштеген Александрия Масиас аттуу медайым Facebook баракчасына коронавирустун жыйынтыгы аянычтуу болуп жатканы жөнүндө жазган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Александрия Масиас Нью-Йорк шаарындагы ооруканалардын биринде интенсивдүү терапия бөлүмүндө иштейт. Айтымында ал жаш бейтаптарды караган. Менин бейтаптарым улгайгандар эмес, алар жаш, ден соолугу чың, физикалык жактан күчтүү адамдар. Бир бейтап бир учурда 5 жумушта иштечү. Вирус аны да алып тынды. Бул вирус адамды өлтүрөт. Бейтаптар кези келгенде баары бир каза болушат. Биз аларды аман алып калганга гана аракетибизди жумшайбыз деген медайым. Ошондой эле ал Александра: өлүк салынган мүшөктөр эле болбосо биздин бөлүмдөн бир да бейтап аман кеткен жок деп коронавирус пандемиясынын канчалык коркунучтуу экенин айтып өткөн. Биздин бөлүмгө өпкөнү жасалма дем алдыруу аппаратына кошулуу үчүн бейтаптар келгенде көздөрүнүн канчалык коркуп ооруп турганын көрүүгө болот. Мен аларга өпкөнү жасалма дем алдыруу үчүн кекиртекке коюлган түтүк кандай коркунучтуу жактары бар экендигин түшүндүрөм. Алар интубациянын алдынан акыркы жолу үй бүлөсүнө чалып сүйлөшкөндөрүн да угам, деген ал. Медайым баарынан да каза болгон бейтаптардын телефонуна чакыруу келген учур оор экендигин айткан. Эң жаманы каза болгон бейтаптардын телефондорунун шыңгыраганы. Чалган адам үмүт менен жакын адамын үнүн дагы бир жолу угуп алайын деген ойдо болот да. Бул аябай жаман сезим, деген Александрия. Ошондой эле алардын бөлүмүндө тажрыйбалуу медицина кызматкерлери жана медициналык каражаттар жетишсиздигин айткан. Мен 2 жолу жолдошума башка иштей албайм деп айттым. Ал болсо учурда ар бир кызматкердин орду чоң деп мени колдобой койду, деп жазган медайым. Александриянын айтымында эпидемия токтогондо көпчүлүк медицина кызматкерлери психикалык жактан жабыркап, жардамга муктаж болушат. 15 апрелге карата Нью-Йорк шаарында 7905 бейтап каза болгон. Маматалиев Исмаиловага: фракцияны уят кылбай батыраак жумушка киришиңиз. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мурдагы фракциялашы вице-премьер-министр Аида Исмаилованы сынга алды. Маматалиев вице-премьер Аида Исмаилованы соц тармактан республикалык штабка кайрылуу жасабай өкмөттүн ишине тезирээк киришүүгө чакырды. Азыр президент айтты: ар бир күн, ар бир саат өтө маанилүү деп. Макул, сиз бул кызматка жакын деле келдиңиз, бирок ага карабай ишти улантуучулук деген болуш керек. Сиз азыр депутат эмессиз, өкмөттүн мүчөсү болдуңуз. Соц тармактан кайрылуу кылып атасыз. Андай болбойт. Кубатбек Айылчиевич, түшүндүрүп коюңузчу. Фракцияны уят кылбай батыраак жумушка киришиңиз, деди депутат. Жогорку кеңештеги республика Тажут фракциясынын депутаты Аида Исмаилова жакында эле вице-премьер-министр кызматына бекитилген. Бүгүн ал парламентте ант берди. Жалал Абад областында эпидемиологиялык абал турукташа баштады. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда коронавирус аныкталган адамдардын 164-ü чет өлкөдөн жуктуруп келген. Өзгөчө абалдын кириши менен 3 жумада вирустун андан ары жайылышына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк болду. Эми орунут чектөөнүн экинчи этабы башталды.
Азыр Жалал Абадда кырдаал жеңилдеп, ооруканадагылардын саны азайды. Ал жактагыларды чектөөгө алууга жетиштик. Ош менен Бишкекте абал бир аз кыйыныраак болуп жатат. Бул аймактарды дагы чектеп алсак, кырдаалдын өнүгүшүнө жараша керектүү тармактардын ишин акырын жантантабыз. Ооба, жашоо уланышы керек. 20 күндөн бери иш токтоп калды. Учурда бир нече тармактардын ишине уруксат берүүнү карап жатабыз, деди Боронов. Белгилей кетсек, Жалал Абад областынын 98 тургуну COVID-19 жуктурганы аныкталган. Ал эми Ошто 201, Бишкек менен Чүйдө 110 учур катталган. Тажик тарап коронавируска байланыштуу деп чек араларды казып жатышат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тиллаев парламенттин бүгүнкү жыйынында билдирди. Тиллаев өкмөттү коронавирус илдетине каршы күрөштүн алкагында чек ара маселесинде көзөмөлдөө керектигин айтты. Тажик тарап коронавируска байланыштуу деп чек араларды казып жатышат. Муну менен алар биздин чек арага 100 метрдей кирип келип жатышат. Бул такталган факты. Азыртадан абалды көзөмөлдөп чара көрүш керек. Бул эпидемиялык абал бүткөндөн кийин алар жылып келген 100 метр жерден кетпей бизге кыйынчылык туудурат, деди депутат.